Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Марал радиосунун угармандары жана ошондой эле бизди Facebook баракчадан жана ошондой эле YouTube каналдан көрүп жаткан көрөрмандар. Жакшынын жанындагы жарым сааттын жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй деп акындардын ырсаптарында жазылгандай, биз ошол бүгүнкү биздин мезгил программасына келип, жарым саат 40 мүнөт баарлашкан инсандар менен, ошондой жакшы адамдар менен баарлашканын бир жамандын өтүп кеткен өмүрүндөй деп жогоруда айткандай бир жакшы бир кыялдарга жетелейт. Мына бүгүнкү биздин студиябызга келип отурган акын, журналист, коомдук жана мамлекеттик ишмер Кубат Отурбаев агабыз бүгүн бизде студияда, биздин мезгил программасында. Студияга кош келипсиз. Саламатсызбы. Бүгүн эми биздин мезгил деп программанын аты айтып тургандай, Кубат ага бул балалыкка бир саякаттап, биздин мезгил деп, ал мезгилде ушундай эле, ал мезгилде ой биздин заман башка эле деп баягы студияга келген конокторубуздун айткан кебинен угуп калабыз. Сиздердин ошол мезгилдеги айыл, баягы биз айылдан кетсек да айыл бизден кетпейт дегендей ошол кыялдарга жетелеген, алдыга койгон ой максаттар, биздин көчө, деги эле балалыктын асманы тууралуу кеп баштай берели. Андан кийин берки шаарга келгендеги учур студенттик мезгилдерге дагы кайрылабыз. Анда биздин мезгил программасынын алгачкы суроом ошол болду. Баштай берсек. Эми мен ошо өзүңүз айткандай айылда туулуп өсүп чоңойдум. Нарын областына караштуу Ат башы районунун азыр Казыбек деген айылы, burada Пограничник деген айыл болчу. Ошо биздин айыл эң четки айыл болуп эсептелет. Торгартка, ошо Кыргыз-Кытай чек-арасына жакын. Анан мен ошо айылда чоңойгон башка инсандардай, балдардай, кишилердей эле ушул жаратылыш менен жакын болуп өстүк. Биздин жаныбызда ошо тоолор, керемет эми дайыма чокусунан ак кар, көк муз кетпеген ушундай кооз жерлер. Андан аркы бизде жайлоолор, жаныбызда 3 келтебек деген жайлообуз бар. Чет келтебек, орто келтебек, баш келтебек, андан ары Шырыкты деген. Шырыктыда болсо жалпы Кыргызстанга дүйнөгө таанымал болуп калды, азыр Таш-Рабат деген чоң бая тарыхый эстелик бар. Андан ары атактуу ошо Аксай, Арпа деген жайлоолор. Анан негизинен ошо жаратылышка мындай жакын өстүк. Ошо жаратылыш талаалар, гүлдөр, чөптүн ар түрү, жан жаныбар дегендей ушулар менен жакын болуп өскөндүктөн ошо эми биз ошол дагы мага кичине мындай чыгармачылыгыма, өзүмдүн калыптануума, аң сезимдин мындай өсүшүнө таасирин берди го деген ойдомун да. Жакшы. Анан сагыныч деген болот да. Мына азыркы мезгилде бир жан дүйнөгө бир бук толгондо айылга барып, же жайлоого барып бир ошол букту чыгарып келген учурлар болот. Сагыныч кандай болот сизде? Мен чындыгында эми өтө сагынам да. Сагынганда ошол айылга барып турам. Айылга негизинен ошо тез каттаганга аракет кылам. Анан ошо жерге барганда баягы балалык менен кошо мындай эстеле турган, көз алдыңан өтө турган сонун убактар бар. Жакшы күндөр, жомоктой болгон күндөрдүн баары көз алдыңа тартылат. Анан кадимкидей күч кубат аласың. Анан барып ошол жерден айылдагы адамдар менен баарлашып, ошо досторуң менен, туугандар менен сүйлөшкөндөн кийин кадимкидей күч кубат алып анан кайра келесиң да. Балалык кезде бир кыялдар болот. Мен чоңойгондо мындай болом, же чоңойгондо бир чыгармачыл инсан болом, же бир адамды карап, ушул инсандардай болсом экен депчи. Ошондой кыялдар балалыкта болгон да. Ооба, эми баягы акыл эс кирип, анан өзүң бул дүйнөгө эмне үчүн келгендигиңди сезгенден кийин, терең сезгенден кийин ушул нерсе сөзсүз алдыга коюлган максаттардын чоңу болот, негизгиси болот. Мен биринчи жолу ошол
бул дүйнөгө жаралгандан кийин убактылуу экендигибизди түшүнгөндө өтө мындай катуу стресс болгон. Ошол бул дүйнөгө биз убактылуу эле келген турбайбызбы, баарыбыз кетет турбайбызбы деп. Анан ошол нерсени мен кандай кылып ошол мындайча айтканда өлүмгө каршы туруш керек деген нерсе. Анан мен ошол убакта колума мен китепти көп окучумун. Ошол убакта мага Алыкул Осмоновдун тагдыры өтө таасир берген чындыгында. Мына биздин атактуу эл жазуучубуз Кеңеш Жусуповдун Ырсабындагы өмүр деген китеби бар. Алыкул Осмоновдун өмүрү жөнүндө, тагдыры жөнүндө. Анан Алыкул Осмонов өзү 35 жашка чыкканына карабай артында чоң эстелик приз калтырып кеткен. Анан ошол кишинин дагы ошо Алыкул Осмоновдун таасири болду. Андан тышкары мен үчүн мынау журналистика, ошо акындыктан тышкары мен акын, чоң бир жазуучу болсом деген оюм, максатым бар болчу. Эми ошол максат дагы эле бар. Андан тышкары мынау журналистика өзүнө көп тартты. Анткени менин атам айылда табыш деп коет, Табылды Оторбаев мугалим болчу. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Анан апам да мугалим. Анан атам өтө көп гезиттерге, журналдарга жазылчу. Ошол тиги Москвадан дагы мисалы астрономия и физика деген журнал келчү. Республикалык болгон гезиттердин баарына жазылчу. Анан мен ошол гезиттерди, журналдарды окуп дагы көп таасирлендим. Анан телевидениеде Жолдубай Кайыповду биз мындай эс тарта баштаганда тааный баштадык. Жолдубай Кайыпов мына ошол ат баштан бизге коңшу айылдан, жаңы Үчтөгөн. Анан ошо Жолдубай Кайыповдун каза болгондугу дагы өтө мындай эсимде да. Ошондо биз бир топ чыт курсак балдар топ ойноп жүргөнбүз. Анан эле ошондой окуя болду деп калды. Ошол Кыдыралы атанын ошол үйүнүн жанынан укканбыз да ошонучу. Анан ошол дагы мындай чоң таасир калтырганы эсимде да. Баягы балалыкта эсте калган бир окуялардын бири ушул болгон да. Бала кездеги Кубат Оторбаев мисалы кандай болгон, тентек болгонбу же мектепте мисалы? Эми мектепте мен баары бир бул ата-энемден ошол жерде иштегендиги таасирин бергенби, мындай алдыңкы окуучулардын катарында болчумун чынындачы. Бирок баягы баары бир тентектик бар болчу. Шоктук кылган учурлар бар болчу. Бир жолу ошо аябай тентек кылып биз ошо жогорку класс 9-чу беле 10-чу класс, анда 10-чу класс менен бүтчүбүз. Аябай бир эжекенин Динара деген эжекебиз физикадан берип калды. Жинине аябай катуу тийдик да, тийип анан мен да катуу тийсем керек. Анан мен алдыраак жакта отурат элем, бир маалда эле тарс эле деди. Тарс дегенде ошондо мен эсиме келдим. Көрсө бир чоң бор менен чапкан экен да. Анан ошо мындай артыма тийиптир ошол бор. Анан аппак болуп эле калдым да. Ошол нерсе мен эсимде калды. Менин эсимде эле эмес, бүт классташтар да жолукканда ошону айтып калышат. Ошентип бир шоктонуп, сен билесиңби, баягы бору менен тарбияландың эле депчи. Илгери элдер адам баркын сезишчү, ийри олтуруп түз мамиле чечишчү. Азыр үйлөр чоң болушу заңгырап, а дүйнөбүз кичирейип кетишти деп акындардын да бар да. Анан айылга барганда сиз ошол кездеги айыл менен азыркы айылдын айырмасы салыштырасызбы? Албетте, азыркы айыл менен мурдагы айыл айырмасы асман менен жердей. Андагы айыл мисалы мындан жупуну болчу. Мындан үйлөр мындай жупунураак эле, кичирээк эле, коомайраак, бирок ушунчалык ысык, ушунчалык жылуу, анан кучагы керен эле да. Азыр барсаң үйлөр заңгырап, короолор мыкты кирпичтер менен, мыкты жана пескоблок менен тосулган.
дарбазалар заңгырайт, бирок мындай баягыдай жылуулук жок, баягыдай карым катнаш жок. Индивидуалдуулукка көбүрөөк өтүп калган заман болуп атат чындыгында. Муну эми Шабдан Сулайманов деген жакшы акын бар, Таластык, ал өзү ошол Таласта жашайт. Анан аябай жакшы ыр жазыптыр, азыр эсимде жок болуп атат, бирок ошол айылдын мурдагы айыл менен азыркы айылды салыштырганда Шабдан өзү жашап атып ошол жерде күбө болуп атат. Анан биз барганда деле ошондой эми. Мурда мисалы бирөө шаардан келди десе, же болбосо бирөөнү шаарга узатып атканда чоң майрам болчу эле. Анан бизде баягы нан сурамай, чай сурамай, камыр туруштап коебуз. Азыркыдай жана Кытайдын ачыткысы жок болчу. Ошону сурамай, пияз, сабиз сурамай, мындай күнүмдүк эле көрүнүш болчу да. Анан дасторкондо мисалы бирөө чакырганда дагы май менен эле ушул кант турчу. Кээ бир үйлөр ошо набат койсо аябай укмуш болчу. Анан боосокту чоң жайып эле, анан куда тоскондо деле бир кой союп эле ошону менен узашчу да. Бирок ушунчалык жылуу болчу да. Же бул эми биз балалыкты сагынганданбы, же ошондой ностальгия болуп мындай эмоцияга алдырганданбы билбейм эми. Бирок ошентсе дагы баары бир мынау азыр материалдык жакка көп көңүл бөлүп атабы дейм да. Ушул шаар эле эмес, айыл деле ошого жетти деген ойдомун да. Теге чыгып чыкпай, саалып саалбай желинден сүттөрү сүйрүсө майланды, баягыдай ичпей калды айранды депчи. Биз мисалы айылга барганда деле көчөдө балдардын бир топурак ойноп жүргөнүн көрүп баратабыз да. Анан чүк ойногон балдарды деле бир байкабайчы. Мына сиз балдарыңызды карап, деле бир азыркы мезгилди карап, анан ошол кезде балдарды салыштырасыз да. Кандай тарбияда өсүп атат депчи. Биздин балалык кез мындай эле, азыркы силердин балалык кез кандай болуп атат деген бир ойдо. Сиздин оюңуз кандай буга? Эми азыр ошо кичинекей балдар деле ушул акча тапсам деген ойдо болуп калгандай сезилет да. Анан мындай бири-бири менен катышты эле онлайн достошуу, онлайн баарлашуу, бирөөнү чакырса телефон менен чакырмай, группага жазып коймой дегендей эле болуп калган да эми. Ошонун баардыгы эми бул эми телефон бизди жакындатат деп ойлогонбуз да. Бирок телефон бизди жакындатпай, тескерисинче алыстатып атат. Жан дүйнөнү алыстатып атат. Жан дүйнөнү алыстатып атат. Анан адамдар бири-бири менен онлайн достошуп, онлайн катышып, ушундай эле болуп калбадыбы, тургай онлайн үйлөнгөнгө жеттик эми. Балким бул эми жакшы жактары да бардыр эми, бирок ошентсе дагы баягыдай жыт сиңишкен деп коет го, жыт сиңишкен достук азыркы балдарда болбой калабы деген ойдомун да, билбейм эми. Балким ошол сөз аркылуу, тиги СМС аркылуу достошуп, ошол аркылуу жан дүйнөлөрүн ачып жаткандыр балким балдар. Бирок эми мындай физически бири-бири менен баягыдай күрөшүп, ооба. Бири-бири менен баягы неме алып уйлап койчу эле. Ошондой нерселердин баардыгы жок го дейм да. Бир аз өкүнүп калган учурларыңыз болобу ошолорду ойлогондо? Эми мен бул шаарда деле ошондой болуп атат. Шаарда дагы эми биз шаарда туруп атабыз да азыр. Анан балдарды карасам, балдарым биз бир көчөдөгү эми туруп ошо балдар деле бири-бири менен катышпайт. Анан мындай сыртынан билишет. Анан кошуналар деле ошондой болуп баратат дегендей. Бирок эми биз жашаган көчөдө андай эмес. Ынтымак бар, баары бир жамандыр, жакшыдыр, ар кандай убактар болот. Кээде ууру кирип атат деген сигналдар болуп калат, тигиндей болуп атат дегендей. Баягы алыстагы туугандан жакынкы коңшу деп коет го. Ошол нерсе баары бир бар да. Мен эми достук тууралуу сурайын сизден. Балалыктан берки келе жаткан досторуңуз барбы? Анан кандай мамиледесиздер? Балалыктан бери келе жаткан ошо достор бар айылда. Анан алар менен ушу күнгө чейин жакшы мамиледебиз. Баягы эми биз баягы келин алып кыз узата турган учур болуп атат. Ошол жакшылыктарга катышып атабыз. Жамандык болгондо албетте сөзсүз айылга барам. Жанагы көз өтүп кетсе, жакындардын ата энелердин
Барык менен жамандык жакшылыкка сөзсүз катышып келатам. Мен ошо айылда биз баягы бала чактан эле бир көчөдө чоңойгон досторум бар. Дордеке, Боки, Нурбек деген, Табылды деген достор дагы эле катышып ошо келатабыз. Акыл деген достор бар. Кээ бир учурларда айтып калат да, улуу агалар айтып калат. Ушул балалыкты айрым учурда сагынганда бир классташтар менен олтургум келет депчи. Алар менен олтурган кезде деле бир балалыкка бир саякаттап келген жоксуң деп. Сөзсүз. Ошол эми биз мен барып ошентип отуруп калганда баягы эле ошол мектеп курактагы бала чактагы кыял жоруктарды, тентектиктерибизди жасаган ошонун баардыгын эстеп бир сыйра каткырып күлөбүз. Андай учурда баягы бизге келинчектерибиз башка айылдан дегендей башка жерден, анан алар үчүн кээ бир нерселер биз үчүн ачылыш болот. Анан каткырып күлүп тамашалашып аябай жакшы да. Эми чындыгында бир сыйра тазарып, кайра бала болуп каласың да. Ошол ушунга бир кайтып. Элнүрүк байкенин айтканы бар, убакытты ыңгайлоо менен убарабыз. Бирок убакыт ыңгайлашкан сайын, шарт ыңгайлашкан сайын деле бир убакыт эч нерсеге жетпес болду депчи. Унааларыбыз тез жүрөт, бирок деле бир туугандарга каттабайбыз деп. Убакыт кандай бааланып атат азыркы мезгилде сиз үчүн? Ал балалык кезде кандай эле убакыт өтчү эмес эле ал убакта? Ооба, мен атам астроном болгон да, астрономия сабагынан берип ушу жылдыздарга өтө жакын эле. Анан мектептин шыбына дагы ошо бир кабинетке ошо жылдыздардын сүрөтүн тарткан. Анан ошондон улам атамга мен көп суроолорду берчимин да, ушу космос жөнүндө, жылдыздар жөнүндө, ай жөнүндө. Анан жакында мен ошондон улам мен астрономияга өтө кызыгам да, эмдигиче элечи. Анан жакында бир маалымат окудум ушу интернеттен. Бизде баягы черная дыра деп коебуз го орусчасын, кара мындай жыртык дебизби, тешик дебизби. Ошого бардык баягы галактикалар сорулуп баратат деп атпайбы? Ошого окшогон дагы бир ошондой бир балакет деп коеюнчу, ошондой нерсе пайда болуптур. Анан ал ошо черная дыраны дагы кошо соруп бараткан экен. Анан ошого мынау галактикалар, эми күн системасы бир эле галактикада. Мындай галактикалар миңдеген, 10 миңдеген, 100 миңдеген галактика бар да. Анан ошол нерсеге биз жакындаган сайын көрсө, бул планеталар дагы ошончолук тез кыймылдап аткан экен да. Анан бул өзү Куранда да айтылган экен. Барган сайын ошо убакыттын берекеси кетип качат экен да. Азыр мына ушундай сезим бар баарыбызда. Бул эми балким телефон менен маалыматтын көптүгүнөн да болушу мүмкүн. Ошо адамзаттын алдына келген бир чоң чакырыктардын, чоң бир сыноолордун бириндей сезилет. Бул баягы бизге каршы коюлган англисче челлендж деп коет. Чакырышты ушу силер мындай башкача ойлонгула, башкача жашагыла дегендей бир белгилердин бириби дейм да. 24 саат эмес, бир 20 сааттын тегерегиндей эле да. Мисалы убакытты карасаң, мурдагы берекелүү 1 саат азыр бир жарым сааттай. Өткөндө да бир жолу досторума мен коллегаларыма айтып калдым, ошо мен бир нерсени унутуп эшикке чыккандан кийин жумушка баратканда, жумушка шашасың да, ар бир мүнөт баалуу болот. Анан үйгө кирип кайра чыкканча эле 5 мүнөт өтүп кетиптир да. Мен ошол убакта бир мүнөт ашып кетсе 45 секундта кирип чыгам деп ойлогом да. Бирок ушунчалык тез өтүп кетиптир да. Анан ошондон улам мен ойлоп коем да, бул бизди азыр убакыт өтө мындай майдалап атабы дейм. Бизди майдалап, бизди аябай бизди ушундай эзип, ушундай бир бизди кичирейтип аткандай сезилет да. Энергияны толук кандуу пайдалана албайсың. Энергияң дагы мисалы түнү менен сен уктап чыксаң деле 7 саат, 8 саат, 10 саат деле ukta. Энергия кайра толбойт. Эми аны дагы мен көп мындай окуп көрдүм да, энергияны кантип калыбына келтирүү керек деп. Жанагы өзүнүн талаптары бар, мисалы туура тамактануу, саат 11ге чейин сөзсүз укташ керек экен адам. Мисалы 11 менен саат
1-2'nin ортосунда ички организмде калыбына келе турган өзүнүн баягы талаптары бар да. Ушул нерселерди эле жасап көрөсүң, бирок баары бир эле сага энергия жетпегендей. Анан спорт, албетте, спорт менен калыбына келтирсе болот, бирок баары бир эле энергия сага баягы толук жетпей аткандай, бир нерсе жетпей аткандай сезилет да. Ушунун баардыгы эле билбейм, жалпы адамзат үчүн бир чечилгис алда турган бир нерселерден бир тапшырмалардан, милдеттерденби дейм да. Талант бул жараткандан келген олжо, талантты сурап албайт эч ким колго дейт. Сизге дагы жараткандан талант берилген. Ошол сиздин жараткан ырларыңыз мына азыр Гүлдөр күтөт деген ат менен алдыңызда турат. Ушу чыгармачылыктан дебен ыр дүйнөгө кантип аралашып калдыңыз, кимден таасир алдыңыз? Ошо мен бир жанагы бул дүйнөнү тааный баштаган менен тыгыз байланышта ошо чыгармачылыкка келгеним. Анан өзүңүз айткандай бул талант баары бир берилет окшойт. Менче ар бир адам таланттуу да. Ар бир адам таланттуу, кайсы бир нерседе сөзсүз ар бир адам таланттуу болот. Бирөө мисалы ошо сөздө, мисалы ыр жазып, Чыңгыз Төрөкуловичтей болуп, мисалы чоң эмгек калтырат. Бирөө мисалы сүрөт тартат, бирөө ырдайт. А бирөө мисалы мыкты, мисалы бул Стив Джобско окшоп мыкты инженер болот дегендей. Анан ошону адам өзү ачыш керек го деген ойдомун да. Ошо кээ бир адамдар өзүн жакшы мындай таанып билбей эле өтүп кетишеби же жашап атышабы деген ойдо. Анан мен ушул жанагы шарт ошондой болуптур. Ошо китеп, атам китепти эле чогулта берчү, китеп эле сатып ала берчү. Ошо китеп менен анан аягында ушул мен ушул жактан ыр жазып баштадым. Бир 12-13 жашымда эле баштагам да ырдачы. Анан албетте ал убакта ырларым эми алгачкы нерсе. Анан мен ошо студент болгондо 1-2 курстан өзүмдү таптым го деп ойлойм. Ошондон баштап бул китепти биринчи жолу чыгардым былтыр. Ушул китептикке ошо эң тандамал деген ырларымды коштум да. Ошол бул китепке болсо ошол студент кездеги жазган ырларымдан баштап кошулду да. Алгачкы жазган ырыңыз эсиңиздеби? 12 жашта ошол. Алгачкы жазган ырларым эми менде үйдө дептерлер бар. Ошол жерде турат да. Бирок азыр эми так эсимде жок. Бирок негизи бул эми негизинен эми бул жаратылышкан махабатка байланыштуу болгон да, эми негизинен. Ыр жаралганда сиз кандай сүйүнүчтүү болосуз? Мисалы, чыгармачыл адамдар обон жаратса, аны эл алдына ырдап чыкса, мындай жаңы балалуу болгондой сүйүнөбүз дешет да. Сизде кандай сезим? Ошондой эле, баягы сиз деле жакшы билесиз, ар бир мынау эне деле, мынау мал деле, мал эми тууп, мисалы, козу, музоо же кулун пайда болуп атканда энеси кандай үйрүлүп, кандай кыйналып, кандай толгоо тартат, ошо сыяктуу эле нерсе, мисалы, ушул ар бир ырда ошондой да, ар бир ырда сен такыр башка акыл эсиң башка мейкиндикке чыгат да, башка мейкиндикке, башка жыштыкта болот да, башка жыштыкта. Анан бардыгы мисалы акыл менен жүрөк тогошкон учур деп эсептейм да. Акылың менен жүрөгүң, анан ошол кандайдыр бир тияктан бир нур келгендей же каяктан келет билбейм, ишыкса бир өзүнчө бир түрткү болот. Анан ал учурда сен акыл эсиң, жүрөгүң такыр башкача абалда болот да. Ошондой учурда анан төгүп калышың керек, жазып калышың керек. Ал нерсе өтө мисалы муну эми илхам деп коет го. Ошол учурда жазып, чыгарып калыш керек. Эми кээде мына басам да жөө басып, жөө басканда ошол организмге да жакшы экен. Анан ошол басып баратканда ошондо келет да көп саптарчы. Анан да жазып калганга үлгүрбөйсүң. Анан мен телефонумда диктофонду коюп туруп, анан озеки айтып саптарды, ойлорду ошондо айтып калам, мындай төгүпчү.
анан кийин келип отуруп анан оңдоп кошумчалаган учурлар болот. А кээде жөн отурганда мисалы дароо эле жазылат да ырлар негизинен. Ушундай ахуал. Жакшы. Сиздин ырлардын сөзүн обондор да чыккан, ырчылар да жүрөт. Мен мына быйыл 13 мартта Кыргыз драма театрында ушу чыгармачылык кеченинде өткөрүп ушул китептин тушоосун кестим. Ошол жерде обондурлар ырдалды. Майрамбек Осмонов 2 ырма обон чыгарды. Андан тышкары дагы bir 4-5 ырма обон чыкты да. Жакшы. Эми сиздин өзүңүздүн көркөм окууңузда ырларыңыздан окуп берсеңиз, бул көрөрман угарман буна. Жана айыл жөнүндө айтылып калды, ошо бир айыл жөнүндө бир ыр окуп берейин, ошо айылым деген. Жылдар алат, ката албайсың куракты, баягыдай тарта албаймын улакты, бирок билбейм алдан тайып баратсам, шашам сага алыш үчүн кубатты. Тоң дайраң толкуп кирет каныма, торгой сайрап мүрөк куят жаныма, терек термейт, жүрөк жоошуп мемирейт, таң калбаймын анан кантип аныңа, кош айдооңо түшсөм оюм бөлүнөт, ыдыраган жиптей чырт-чурт сөгүлөт, мен бийиктеп баратамын десем да, сенин сүрүң ала тоодой көрүнөт. Сүйгөн жанды сагынгандай шашамын, шаар чуусу сени көздөй качамын, акыретке моюн сунуп кетсем да, аттың арман сени эңсеп жатамын, мезгил шашат, каталбайсың жашыңды, баягыдай мин албайсың атыңды, бирок билбейм сени көздөй баратам, боло аламбы бала кездей батумду. Ай, баракелди. Жакшы салыштыруу болуптур. Улай, дагы бир биздин тоолор деген бир ырымды окуп берейин. Тоолор тойгон торпоктордой сулашып, башын жөлөп бири-бирине кулашып, даакылары улам түлөп жел менен, алдагайда бет алышат кырашып, чымындардай көз байлашып тумандар, терилерин диртилдетет кыраңдар, ах табият тазартасың көңүлдү, чаңын сүртүп сампарласа кылаң кар, арасында дүмүр мүйүз чоң баштар, дөбөлөрүң жалан элек эң жаштар, түркүн кушуң оркестрин баштаса, кулак түрүп катып калган чоң таштар, тоолор чогуу торпоктордой оттошуп, бирге көрүп жел аптапты топтошуп, бада келсе тура чуркап жөнөйткө, сүт сагынып күтүп жаткан окшошуп. Бали. Айылды бир керемет салыштыруу болуптур. Айыл жөнүндө жазылган ырлардан ошо. Эми студенттик кездерге бир сапар тартсак. Борборго келдиңиз айылдан. Анан эми айылда эле айылда ата-эненин мээрими, күндө ойноп жүргөн көчө, достор, кошуналар, бирок борборго келгенде анын баары айылда калат, бирок өзүң эле келесиң. Айыл, шаар кандай кучагын тосуп алат, билбейсиң. Ошондо бир студент болдуңуз, ошол учурларды бир эске салсаңыз. Эми азыр мисалы шаарга келгенибизди сөз кылып отурган кээ бир кишилер үчүн мындай таң калыштуу болушу мүмкүн. Анткени ал азыркы тапта мына Америкага чейин барып атышпайбы. Бирок ал убакта ушундай болчу, мындай биз үчүн ушу шаарга келүү бир чоң нерсени багындыруу сыяктуу, бир чоң нерсеге жетүү сыяктуу сезилчү да. Бишкектен окуаттыр, бул жака өтүп кетиптир деп, Ал убакта дагы Фрунзе деген аты бар эле. Анан ошондой болчу да. Анан эми бул эмнени билдирет? Ошол эгер саналуу эле бир 5 жогорку окуу жай бар болчу. Ошондо окуп ага өтүш деген аябай чоң мындай ийгилик катары каралчу да. Чоң бир окуя катары каралчу. Анткени чындыгында эле конкурс чоң болчу. Анан ошол шаарга келгенде биринчи кезекте эми биз 90-жылдардын башында биринчи курска өттүм.
ошондон кийин эле Советтер Союзу тарады. 91-жыл болсо биз августта эгемендик алдык. Анан ошону менен куйрук улашы эле баягы өтө мындай экономикалык жактан оор учурга түшүп кеттик. Анан биз бир чети студентпиз. Ошо биринчи алган стипендияларыбыз бир 20 рубльдин тегерегинде болчу. Кийин ал инфляция аябай күчөп, анан 2000-3000 рубль ала баштадык, бирок ал эчтекеге жетпей калды. Анан сом кирди, сом киргенден кийин дагы жашоо өтө кыйын болуп кетти. Баягы экономикалык жактан Советтер Союзу тарап, Кыргызстан жаңы эгемен мамлекет болуп, мурдагы байланыштар үзүлүп, анан биз кадимкидей эле мындай ачкачылык менен күрөш башталган да. Жалпы республика боюнча эле, жалпы өлкө боюнча ошондо мисалы жакыртчылыктан чыгуу деген чоң мындай программа кабыл алынып, өкмөт, бийлик ошону менен эле иштеп калган. Анан аракет деген программа пайда болду. Мисалы ар ким өзүнүн жанын багыш керек деген нерсе. Анан ошентип ага чейин мисалы бир 97-98 экинчи жылга чейин эле кыйын жашоо болду да. Анан биз эми студент убакта ошол бири-бирибизден баягы нан сурап, чай сурап, мен жатаканада 3 жыл жашадым. Ошентип эле сонун учурлар өттү. Ал жерде кадимкидей жашоо үчүн күрөш. Анан ошол дагы бизге түрткү болду. Студент кезден баштап эле иштей баштадым да менчи. Алгач мен 28-чи мектепке ушул кароолчу болуп кирдим. Түнчүндө анан кароолчунун акчасы азыраак болуп, эшигин алдын шыпырып, мектептин алдын. Ошол 2 жумуш жасап, анан ошентип бир жылдай ошол 28-чи мектепте азыр Панфилов менен Бөкөнбайдын кесилишинде ошол жерде мектепте иштегем. Ал эмгек китепчемде турат кадимкидей эле. Андан кийин Асаба деген кесип бар эле. Аны элдин баары жакшы билет. Ошол жерге мен практикага барып, анан ошол практикадан кийин калып 2 жыл иштеп да окуп да ошондой кылдым да, 4-5 курста. Алгачкы эмгек акы маяны. Мисалы Төрөкул Айтматов инсан алгачкы менин айлыгым, алгачкы эмгек акым деген дагы окуганбыз да. Ошол котормочулуктан кийин анан 1 жилик эт алып ушундай мен сүйүнгөн деп. Алгачкы эмгек акыңыз мен алгачкы эмгек акым мектепте эле болгон экен деп ойлоп атам. Анткени жайында биз мындай лагерге анан же эс алып бир жака барат деген анда жок болчу чындыгында. Мен ошо 5-6 класстан баштап атам ошо мектептин баягы 10 гектар жери бар болчу мектептин. Ошол жерге картошка экчү. Ошону атам иштетчү. Анан 2 жыл, 3 жыл ошол жерде мен картошканы чаап, картошка сугарып, картошка чоңойтуп ошо жайында ошол жерде иштедим. Биринчи эмгек акыларым ошол убакыт. Андан кийин эле катары менен да 3-4 жыл жайында чөп жыйначубуз биз. Ошол убакта мектеп окуучуларым кадимкидей эле мындай эгер бош болобу, бош болбойбу ага карабай эле ал убакта советтик система болчу. Бир чети бул эми адамдардын укугун тебелеп, окуучуларды мындай эзүү катары каралышы деле мүмкүн азыркы убактачы. Адам укугун көзү менен караганда. Ошол убакта эми чөпкө барып, анан ошонун аркасы менен баягы биринчи айлыктарды алганмын да. Анан мектепти бүткөндөн кийин 1 жыл мен окууга өтпөй калдым. Ошол жылы анан Сакмалга баргам. Сакмалга барып ошо 100 койдон коз алып, ошол жерден дагы анан канча бир 400 рубль алдым го дейм, 400 рубль анан 2 койду сыйлык алгам да ошол. Ошол биринчи эмгек акыларым ошол. Жакшы экен. Адам мисалы эр жигит намустуу болуш керек дейт, мындай намыска тийген нерселер болсо, же болбосо мындай дагы суроо бар. Жашоодо эмнеден өкүнүп каласыз? Же ашуудан берген отчетум дегендей ушул жашта туруп артка ыргылчайып
эмнеге жетишпей калдым же алдыга койгон кыялдарым аткарылып атабы деген бир анализ жүргүзөсүз да жашообузда? Эми андай нерсе бар. Азыр деле мени мисалы түн уйкумду бузуп, күндүз оюман кетпей санаага айланган нерселер бар да. Бул эми канчалык ошо мындай туура жашап атасыңбы деген суроо боло берет да. Туура жашап атасыңбы? Жумуштарды туура бүтүрүп атасыңбы? Алган багытың туурабы деген нерселер дайыма мындай боло берет да. Түшөлтүбү? Түшөтөт. Анан бул эми көп нерселерге байланыштуу. Мына баягы марксизм, ленинизмде айтылат, адам коомдо туруп, коомдон сырткары бара албайт деген нерсе бар да, коомдо. Бирок бизде коом өзү мындай азыр мен тааныбаган коомго бараткандай да. Мен ушул коомдо өзүңдү кандай алып жүрүшүң керек деген нерсеге көп мисалы көп суроолор жаратат да. Ушу коомдогу болуп аткан окуялар, процесстер. Бул эми сөзсүз эле саясатка байланыштуу эмес. Бул мисалы жашап аткан чөйрөң, жалпы адамдардын алган багыты, ушунун баардыгы мисалы адам туура жолдо, биз туура жолдо баратабызбы деген нерселер ошо өтө мындай көп түйшөлтөт да. Ошондон улам анан ойлоносуң да, бул сен өзүң мисалы өзүңдүн алган багытың мисалы туурабы, туура эмеспи деген нерсе. Ушунун баардыгынан мисалы чыга турган нерсе бул адамдар мындай терең бири-бири менен билип сүйлөшө турган адамдар. Ошондой адамдарды мисалы кээде жоготсоң, мисалы ошондо дагы мисалы кадимкидей эле аксайсың да. Аксайсың. Мисалы устат шакирт деген нерсе бар, же болбосо чогуу бир чөйрө, чөйрөлөр да түзүлбөй калган учурлар бар. Эгер чөйрө болсо дагы, ал чөйрө мисалы ошондой суроолорго жооп табууга жардамдаша албай калган учурлар бар дегендей да. Ошондой нерселер албетте ар бирибизде бар го деп ойлойм да. Ар бирибизде бар да. Устат шакирт демекчи, тиги азыр чыгармачылык чөйрөдө ырчыларда же акындарда же төкмө акындарда же манастырларда деле эмес, жашоодо адамдын деле бир жөнөкөй адамда деле бир устат болуш керек го дейм. Албетте, сөзсүз да. Мисалы бул устат шакирт дегенди кесипке эле байлабаш керек экенин мен түшүндүм да. Анткени мындай чоң эле кишилер бир жакшынакай эле акылга муктаж болуп калышат да. Чоң эле кишилер мисалы 50-60ка чыккан, 40тагы жигиттер деле, 30тагы жигиттерди айтпай эле коеюн, 20дагы жаш күлгүн куратты айтпай эле коеюн да. Ошондуктан мисалы бири-бириң менен акылдашып, мисалы сага өзүнүн жолун айтып, же болбосо акылын айта турган кишилер, мисалы инсандар дайыма болуш керек да, болуш керек. Анткени бизде мынау шаар анан жанагы нерсени айтып барып, бул телефондун аркасы менен өтө мындай жалгыздык күчөп атат да. Индивидуализм күчөп атат. Анан мунун баардыгы эмнеге алып келет? Бизде менталдык, психологиялык акыл эс оорусу мисалы, кээ бир адамдар мисалы ошол менталдык, психологиялык ооруга кабыла баштаганын өздөрү түшүнбөй эле жүрө беришет да. Мисалы ошонун баардыгы ошол нерсени басып өткөн адамдар аркылуу гана билип аңдап, анан өзүңдүн жолуңду таап кетишиң мүмкүн да. Бул эми мен индивидуализмге тиешелүү бир эле маселени айтып атам, менталдык саламаттык боюнчачы. А негизинен алганда турмушта деле көп эле нерсеге муктаж болосуң. Муктаж болосуң, ошондой жол көргөсү, ошондой бир жардамга муктаж болуп, эмне кылсам, кандай чечсем бул маселени, же болбосо алдыңда эки айрылыш жол турса кайсысына түшөм, же эмне кылышым керек деген нерселер дайыма эле адамды кыйнайт. Андай нерсе дайыма бар да баарыбызда. Убакыт учкан куш дейт, билбей убакыт өттүр. Анан Кубат байке, сиз дагы бир жогоруда жаратылышка жакын, анан махабат темасында ырлардан жазам дедиңиз. Бул китептин ичинде бар да, махабат темасына арналган ырлар. Махабат темасындагы ырлардан бар эми.
Тиги түтөгөн өмүрүмө жалын тилеп, сен мага бересиң аруу тилек. Жыргалда жашабаган тунук сүйүү, ырларда жашаганын баары билет дейт. Ырларда жашайт да тунук сүйүү. Мен анда бул жерде ушул Оон жаралды эле. Жазгүл Жумаканова жакшынакай оогончубуз бар. Мыкты оогончу. Ушул Жазгүл Жумаканова оон чыгарган текст колума урунуп атат, ушуну окуп коеюн. Селкиге деген ырда. Жылдыздар жүзүңдү жуугансып, жыргалга жүрөгүң туңгансып, ай жаркын жамалың жоодурайт, ай сага жүрөгүн сунгансып, күлкүңдөн күмүштөр күбүлөт, күйпөктөп жигиттер жүгүрөт, ан сайын элесиң алыстап, ашыктар жете албай күйүгөт, кыялың кыяктын күүсүндөй, күймөлдүк ойнуңду түшүнбөй, көңүлгө бирөөсүн тандагын, калалы башкабыз күтүнбөй, сен жүргөн жерлер шаң салтанат, сүйлөөдөн жигиттер жалтанат, сабактан келүүчү жолуңа сагыныч жетелеп алып барат. Студенттик эсте жазылган ыр. Баракелди. Эми сизге эркин микрофон беребиз. Жалпы элге болгон бир жакшы тилегиңиз болсун. Мен бир нерсени айткым келет, бул таланттарга байланыштуу да. Мисалы, таланттуу адамдар өтө назик, анан өтө мындай камкордукка муктаж калк. Анан бул мисалы Советтер Союзунун көп кемчиликтери болгон, бирок ошол убакта Советтер Союзунун бир жакшы жактарынын бири бул ошо таланттарга көңүл бөлчү да. Анан мындай деген да сөз болушу мүмкүн. Ошо Советтер Союзу аларга камкордук көрүп, тапшырмасын берчү, пропаганданы жүргүзчү депчи. Бирок анысы деле болчу. Бирок канчалык көңүл бөлгөн сайын ошол жерде деле мисалы ошол Советтер Союзунун кемчилигин айткан чоң таланттар чыккан да. Мына Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун бир топ чыгармалары мисалы ошо советтик системаны сындаган да. Мисалы Кыямат, Гүлсаратта деле мисалы Жөнөкөй Чабандын түйшүгүн ошо ага жасалган системанын адилетсиз нерселерин аябай мындай ачкан да. Анан ошондуктан мындай колдоо керек да. Ошону эми мамлекет аракет кылып атат, бирок мамлекеттен тышкарыда бизде эл бар да. Ошо эл ошол таланттарга мындай көңүл бөлүп, эми бизди угуп аткан, көрүп аткан көп кишилер бар. Ошол туура мамиле кылат го деген ойдомун да. Ошондой туура мамиле жасашса, мындай сүрөп турушса, алкап турушса, мындай айтып турушса деген эле каалоо. Жакшы. Ошол Марал радиосу, Марал компаниясына чоң ыраазычылык билдирем. Марал бул жаш болсо дагы өтө өзүнүн мынау маалымат айдыңында ордун тапкан, өзүнүн калыс сөзүн айта билген, жаңычылдыкты, жаңы технологияларды улуттун баягы мыкты салттары менен айкалыштырып алдыга өнүгүп аткан жакшы маалымат каражаты. Ошол ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сизге дагы бекем ден соолук, ишиңизде ийгилик болсун. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңиздерге биз дагы жалпы жамаатыбыз менен ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, ишиңизде ийгилик болсун. Урматтуу Марал радиосунун угармандары жана бизди көрүп жаткан көрөрмандар, бүгүн биздин студияда акын, журналист, мамлекеттик жана коомдук ишмер Кубат Отурбаев болду. Биз кайрадан биздин мезгил программасынан амандашканга чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.